Эмне үчүн бир жумада бир жолу бакты аралап текшерип туруш керек. Анткени бактын зыянкечтери, бактын оорулары, бактын суусагандыгы, бактагы суунун аздыгы ошону бир катар текшерип турасыздар. Ашказаны бул жалбырак. Жалбырак мына ушундай лапайган таза болсо, демек мунун иммунитети дагы, гиластын боюн өсүшү дагы, келечектеги түшүмү дагы жакшы болот. Биринчи, экинчи жылдары сөзсүз жакшылап текшерип туруш керек. Анткени бакта зыянкечтер, долгоносиктер, чегирткелер, курттар, көпөлөктөр зыян жеткирип турат. Мындай уучтарында болсо, ушундай жерде кара тыйля деп коебуз, ошондойлор болот. Эмне кажып атат, эмне болуп атат, передозировка болуп атабы, суусадыбы, ушуну бир катар көрүп турушубуз керек. Азыр мында бир нерсе көрдүк, мына кара. Сиздерге да көрүнөбү? Бул курт, чымындын курту. Мына ушул жалбыракты уже жей баштаган. Көрүнөбү сиздерге? Тешип жей баштайт. Мында чегиртке кырккан. Мында долгоносик бир четинен тиштеген. Дарыдан передозировка болдубу, же болбосо күнгө күйдүбү, күйбөдүбү бир катар көрүп коюшубуз керек. Мына ушундай. Мында долгоносиктин чычкан кыктары калыптыр. Демек, мында долгоносик бар. Ошол жерде жашайт. Бир катар ага каршы дагы обработка жүргүзүп коюш керек. Демек, быйыл тигилген гиластар өсүшү жакшы. Азыр 1,5 карыш, 2 карыштай болуп калыптыр. Демек, азырактан азот берип турсак болот экен. Калий, фосфор астына бергенбиз тиккенде. Астында гумусу бар. Жалбырактар жалтырак, өсүшү жакшы. Демек, стресстик абал жок. Күзгө чейин буюрса, булар 1,5-2 метрге чейин өсүп жетишип калышы керек. Анын үчүн биз аминоасид менен бир жумада бир жолу гумин кошуп чачып турушубуз керек. Жалбырактарда оору жок. Жамырлуу күндөр болуп жатат. Бир жерде көрдүк, мынакей, мал жерде. Демек, жалбыракта тешикче бар. Демек, бул козу карын оорусу. Ушундайларды бир катар карап көрүп чыгышыбыз керек. Тынчтамак болуңуздар, туугандар.